Амансыздар бардықты көршілер, Кутмандык шоу кечиңиздер менен сиздер 7 каналдагы Талант топлар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Өзүңүздөр билгендей, ар жекшемби сайын талант топларыбыз келип, студияны жаркырата, жалпыңыздардын жарпыңыздарды жазып көңүлүңүздөрдү көтөрөт. Бүгүн дагы мына ошондой өзгөчө бир талант ээлери бүгүн студиябыздан орун алып турган чагы. Андыктан 1 саат бою бизден эч жакка алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Апалардын айткан акыл, кеби кеңеш деп келебиз. Апаларыбыз ар дайым ак элечегин аздектеп кийип, ошол эле убакта кыргыздын улуттук каада салтын, үрп адатын өсүп келе жаткан жаштарга, муундарга үйрөтүп келсе, аны менен катар эле ошол унутта калган эски элдик ырларды дагы учурда ырдап, жалпы элдин жарпын жазып келишет. Бүгүн да мына ошондой эски элдик ырларды, унутта калып бараткан ырларды, ошол эле убакта жаңы чыгармаларды бүгүн студияга алып келген. Бизде мыкты топ бар. Булар Бишкек шаарында чогулган, Бишкек шаарында түптөлгөн, кут төгүлгөн курбулар. Апалар тобу биздин студиянын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер. Манаңыздар жакшы. Студиябыздан ушундай жадыраган жазда көргөнүзгө кубанычтабыз. Жаздай жадырап, бүгүн студияны жаркытып кирип келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирет. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, Манайлар жакшы. Баягы борбордун тыгынына карабай эле кирип келдиңиздер. Учурда өзүңүздөр билгендей борбор калаада тыгын, ар бириңиздер ар тараптан келесиздер. Ошентсе дагы бүгүн студияга убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу көрүүчүлөр, ошол кут төгүлгөн курбулар тобунун жетекчиси Алымкулова Сабыргүл апа, ал эми ушул топтун музыканты, обончу, аткаруучу Байыш Арынов агайыбыз бүгүн келип отурат. Кош келиңиздер. Ал эми калган апалар менен шашпай таанышабыз, Сабыргүл апа, кош келиңиз. Жакшы жаңылыктарыңыз бар экен, эфирден сырткары сүйлөштүк. Аны айткыча жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир учурашалычы, келиңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар, сүйөрмандар, бизден ушул 7 каналдын күйөрмандары жана биздин күйөрмандар, көрөрмандар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз дагы ушинтип жакшынакай тобубуз менен сиздер менен бетме-бет учурашалдык келип калдык. Кош келиңиздер. Жаз келип, баягыл жыл бүтүп баратканда ар бир адам, мүмкүн топ өзүбүзгө план коебуз да, кийинки жылы мындай иштерди кылсак, кийинки жылы бул иштерди ишке ашыралы, же болбосо топко бир жаңы ыр жаздыралы, жаңы формаларды тиктирели деп. Анан жыл башталганда эле сиздер жакшы жаңылык менен баштапсыздар. Юбилейлик концертти берипсиздер. Кай жакта өткөрдүңүздөр, кандай өттү? Концерт жакшы өттү го, буюрса. Эми аны эл тараза эл сынчы дейт экен, анан көпчүлүк эле бизди билгендер абдан жакшы деп кабыл алып айтышты. Бул 1 ай болуп калды, өткөн айдын аягында эле ошол 7 жылдык отчетту концертти бердик. Манас театрына бердик. Абдан жакшы театр экен, Манас театры дагы. Аны көрүп да кубандык, келген конокторубуз дагы абдан жакшы жерде экен деп сүйүнүштү. Концертибиз жакшы болду. 7 жылдык отчетту концерт деп бердик да. Анан баягы 7 жылдан бери ушу чогулуп алып, анан бул мындайча айтканда баягы чыгармачылыктын түйшүгүн артып калгандан кийин ошо отчет концерти деп бердик. Концертибиз жакшы болду, буюрса ошо YouTube'да чыгып атат, анан ошондон да көрүп дагы анан көп болосуздар деп ойлойм. Баа беришет. Жакшы, эми 7 жыл ичинде баягы куржунуңуздарда көп эле репертуарлар болсо керек, Негизи концертте кандай ырлар ырдалды? Эски ырларбы же аралашпа, жаңы дагы эстрада, фольклор? Ооба, аралаш болду. Себеби дегенде так эле эски ырлар менен эле калып кала албайбыз да, жаңылтып да турабыз. Анан жаңы эски ырларды сөзсүз ырдайбыз, баягы мурдагы ретро ырлардан деген. Анан жаңылардан да болду. Себеби бизге арналып жазылган ырлар да бар. Анан аларыбызды ала жүрбөсөк болбойт. Мисалы үчүн азыр Аруу дүйнө аял зат деген ырдайбыз хордо. Буну айтып кетейин, багыт бирөөдөгө. Буну Гүлжамила Шакирова бизге ошо буйртма берди элек, анан ошо киши абдан сонун кылып чыгарган, сөздөрү сонун эле азыр угасыңар. Анан ага Рамис Алиев деген абдан мыкты жигит эмесин, музыкасын обонун жазып, анан аранжировкасын да өзү жазып. Анан бул жерде Жыргалбек Шакиров деген да продюсер мыкты жигит бар. Ошонун күчү менен жасалганда клип тарттырганбыз анан. Анан ошолорду ырдап чыгып, ошол бирок бир өкүнүчтүү жери Гүлжамила Шакирова биздин клип чыкканча өтүп кетип калды. Андан кийин чыгып калды да клип. Анан абдан жакшы болду, ийгиликтүү болду дейбиз. Анан
аны жаңы дебесек болбойт. А бирок апалардын ыры ал. Өзүңүздөр баягы каалап, баягы акынга деле, оончуга деле ушуларды жазып бер, темасы мындайраак болсун деп. Ооба, десе болот экен да, биз аны деле билген эмеспиз. Анан бизге ушундай болот деп калгандан ушинтип абдан сону кылып жазган ал киши. Болгон өкүнүчтүүсү гана өзү ошо клипти укпай кетти да, өтүп кетип калды. Баягы арбак ыраазы болсун дейли. Эми аны ырдап жүрсөңүздөр, эл алдына алып чыгып жүрсөңүздөр бул жакшы. Кимдин ону, кимдин сөздөрү же болбосо Гүлжамила Шакированын сөзү да барлык биздин көрүүчүлөрдү кызыктырып койдук, бул кандай ыр болду экен депчи. Ошондуктан келиңиздер, мына ошол апалардын тобунун аткаруусунда Ару дүйнө Аялзат деген бир жакшы чыгарма бар экен. Ошол чыгарманы аткарып бериңиздер, келиңиздер, Нурдан кыргыз жаралган, нурдай жаркын таралган, канчалыгым өтсө да, кыргыз бойдон калалган, урларыбыз алардын, майырдыр деп саналган, эле берден элдери, берлеп чыккан жердени, жөн жерден түйнөгө, кыргыз болуп келмени, айтылмана сенчире, алар болуп келмени, байыртадан келаткан, башыңарга таянсаң, кайдабызсың элдери, капыр болдуң айырган, келгилечи турмушту, келбеге аялзаң, келгилечи дүйнөнү, келбеге аялзаң. Еврейнелер көрөгөн, эрмешиге көрөгөн, ат үстүндө эмизип, алыс жолго жөнөгөн, жаны баскан балдарын аскалардан көрөгөн, таңды тосуп балдарын ай миништен желеден, эр улуу бол балам деп экинче көрөгөн, ошол кыргыз элине оюшанга бөлөгөн, байыртадан келаткан, башыңарга таянсаң, кайда болсун элдери, капыр болгон айырган, келгилечи турмушту, келбеге аялзаң, келгилечи дүйнөнү, келбеге аялзаң. Эл жерибиз тынч болсун, элибизге жарашкан, нартыбызда бололу, аяламды тараткан, акыл менен иш кылып, ага карай бараткан, кара салты карманып, бадарына баяндап, бардыгына күлдүрүп, бармакты даярдап, кантип жүрөк чыдама, кайталбасак баяндап, кантип жүрөк чыдама, кайталбасак баяндап, байыртадан келаткан, башыңарга таянсаң, кайда болсун элдери, капыр болгон айырган, келгилечи турмушту, келбеге аялзаң, келгилечи ашууну, келбеге аялзаң, келгилечи дүйнөнү, келбеге аялзаң. Кол чалар болсун, абдан сонун чыгарма, сөзү оонуна, оonu сөзүнө дал келген, сонун чыгарма экен. Сөзү Гүлжамила Шакированыкы, оonu Рамиз Алиевдики экен. Жакшы чыгарма. Бул ырга клип да тартылган экен, Жакшы. Азыр клиптер кайсыл жактан көрсөтүлүп атат? Клиптер ЛТРден көрсөтүлгөн, маданият менен. Маданият каналдарынан, телеканалдардан, анан YouTube'да бар. YouTube'дан дагы мына ушул жагымдуу чыгарманы апалардын коштоосунда тапсаңыздар болот экен. Бул жерде биздин дагы бир таланттуу апабыз Марапат Сатыбалдиева апабыз отурат. Кош келиңиз. Аксакалдуу карыя агып жаткан дарыя дейт. Топтун аксакалы сизсиз, жол башчы болуп, апалардан кем калбай чогуу жүрөсүз. Мана кандай?
Жакшы, рахмат. Концерт койдук деп атасыз. Негизи эле ушул концертти жакшы коюш үчүн эмне кылдыңыздар? Эмне даярдык көрдүңүздөр? Жаттадык, залкарлардын ырларын ырдап бердим мен, мисалы үчүн. Түгөлбай Казаковдун Күтүү деген ырын ырдадым. Сахнада. Эми азыр Майрамбек Осмоновдун сөз оонунан жаралган Сезим деген ырын аткарып берейин. Ал эми мына ушул концерт коюуда баягы биздин артисттер концерт коёбузда бизге оңой эле сезилет да, чындыгындачы. Сахнага жалтырак жултурак кийимдерди кийип чыкса эле, ай булардын жашоосу сонун депчи. Өзүңүз баягы концертке катышкан, концертти өткөргөн адам катары түйшүгүн байкадыңызбы? Байкадым, ооба. Эмнеси кыйын экен? Мисалы үчүн мен эле 5 жолу алмаштырдым да сахнанын артында форманы. Ар кандай ырыбызга, интермедияга ылайыктап алмаштырып аттык да. Ошо түйшүгүн сездик. Оңой эмес экен. Ошол форманы алмаштырыш деле ошол убакта, Ооба да. тердеп бурдап. Тигил жакта эл күтүп атат канчалаган эле кол чаап. Ооба, прическам бузулуп кетет. Чындыгында биздин маданият кызматкерлеринин баягы жашоосун сырттан караганда оңой көрүнөт да. Булардын жашоосу жыргал. Ошол убакта канча ыр жаздырат, клип тарттырат, аны тарттырып даярдалгандан кийин телеканалдарга алып барыш керек, аларды өткөрүш керек, форма негизи эле Сабыр апа, сиз жакшы билип калдыңыз болуш керек, жетекчи атары. Ооба, билем, аны билбеп түгүл. Ошонун баарын мен башыман өткөрдүм. Ооба. Башыңыздан өткөрдүк. Клипти өзүң айткандай өткөрүш үчүн форматтары туура келиш керек экен, худсоветтен өтүш керек экен, анын баары да ошонун баары туура келип, анан кийин аны бүтүп турат экенсиң, алар менен сүйлөшүп, ар бир мүнөттү керек болсо билесиң да. Бирок бул силерге мындай тажрыйба болуп калат да. Кийин кандай тартыш керек, кийин концертти кандай коюш керек, кимден кийин ким чыгыш керек, оңойрок болуп калат да бара-бара. Баягы бир той өткөргөн киши кийинки кыз узатууынан баласынын тоюн тез-тез эле өткөрө берет го. Оңой болуп калат да. Марапат апа, Майрамбек Осмоновдун Сезим деген чыгармасын аткарып берейин дейт. Ошол чыгармага бала келиңиздер.
canıverim camalını sağlıktan canıverim camalını Марапат апабыздын үмүтүм эле 18-ге чыктыңыз, быйыл 19-га чыгасыз буюрса. Ушуга чейин кантип анан 19-га чыккыча үйүңүздү сактап келесиз. Үйдө дагы Же бул тууада талантпы? бала чаканын алдында дагы ырдап жүргөндүктөн окшойт. Бала чака колдоп турса, ошо Үйүн ошодон сакталат дейсиз, а? сакталат Туура. окшойт. Үйдө дагы баягы репетиция деп коебуз, а, Байшагай? Үйдө дагы көп ырдап турса, чындыгында ырдабаган адамдын үнү жоголуп кетет бат эле. Ошол эле убакта текстин унутуп калат. Сиздер эмес, жаштар деле унутуп калган убактар болот. Сахнага чыгып алып, ошол сахнада текстин унутуп калган убактар эми ар кандай да. Үйдө сиздин ырдап турганыңыз азыр мына эфирге келгенде аябай пайдасы тиет экен да. Бир кол чабып коелу келиңиздер, а? Сонун чыгарма болду, сезим деген. Алпештеп турса кеңмекет ай чүрөк болуш эмне экен дейт. Анан казырлап турса кеңмекет канкей болуш эмне экен дейт. Эжем бала акралары баары тең абдан жакшы колдоп турушат. Жакшы. Анан эже ошончо жаш бойдон турат. Туура, ар дайым ушундай жаш бойдон, сулуу бойдон, ушул топ менен эле ырдап эле көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жакшы чыгармаларды аткарып, концерттерди коюп, элдин көңүлүн көтөрүп жүрө бериңиздер. Анан кийин бизде мынакей бул жерде дагы бир талант табабыз, Роза Достиева дейт, а? Роза, саламатсызбы? Негизи ошол баягы концерт койгон боюнча бүгүн кененирээк сүйлөшөлү эми. Бул 7 жылдык юбилейлик концерт, баягы кыргыз айтып коебуз 7-ден бери кыдырдык, 7 жылда канчалаган ошол эле сиздин топтордун арасында деле кыйынчылыктар болду, түшүнбөстүктөр болот, жакшы күндөр болот, а? Анан ошол концертте сахнага чыкканда сүрдөөлөр болду? Аябай. Мен үчүн өзгөчө. Түгөлбай Казаковдун Шумкар деген ырын ырдадым. Эми ал Шумкарды билесиздер кандай экен. Аны Майрам Дүйшөкеева ырдайт. Анан сенин үнүң деле окшошуп кетет деп Сабыркүл кыйнап ырдайсың деп ырдаттык. Анан жетекчиге башыбызга чара жок. Анан репетицияда сонун эле ырдап аткам. Майрамбек мактап, сонун ырдап атасыз, үнүңүз сонун деп эле мактап аткан. Сахнага чыкканда сүрдөдүм го, ушул жакшы ырдай албай койдум. Ойдогудай болгон жок да. Сизге ошондой сезилет, бирок. Мен өзүмө ошондой сезилди. Аябай капа болуп калдым бирок. Аябай настроением түштү. Анан бирок эми ойлондум эми. Мен эми өзүмдү тааныгандар билишет да мен кандай ырдарымды. Туура. Сиздердин Розапа, сиздерди мындай концерт койгондо адашып калган учурларда, мүмкүн үн жетпей калган учурларда эч мындай баягы талкуу кылбаш керек. Себептен эмне сиздер артист эместер, ошол эле карапайым эле элдин арасында жүрүп эле элдик таланттар десек болот, а? Мүмкүн бир эл артисти адашып калса, Байшагай, айтса болот, бул илгертен бери ырдап жүргөн адам адашып калабы депчи. Анан сиздердин адашканыңыздарга анча деле эл мындай көңүл бура бербесе керек. Эми концертте ырдап атканда ал сизге билинет. Өзүнүн адамдын өзүнө билинет. Бирок тигил жактагы анча-мынча бизге окшогондор байкабайт деле. Тааныш билиштер жакшы ойлатышат. Мактап ойлатышат, бирок өзүм эле ичим толбой калды. Өзүңүз толбой калды да. Толбой калды. Бүгүн бизге өзүңүз тоя турган, толо турган бактылуу болсун адамдар деген бир жакшы чыгарма алып келип турсуз, ошону алып кайра бергенби? Биз кунт коюлгалы. Жумамиздин Шералиевдин бактылуу болсун адамдар. Аябай эле кетти. Sanalbay ötüp yaş sanı Çaçlarını katladı Güz gelgen mezgili sıyaktı Gündünden elin atlamı Kalsa çirkin türbülü Gitirmeli Karmas olup yaşlar
аттı uçkun zamanında қалаған ойға жеткенге қарашы мезгіл шашты қарыбай туған қартайбай туған басып береді қырларды байқамай қалды қырдалды басы қымбат жастықтың баяны еме ырдалды бақытлы болсын адамдар адамдар балдардан көріп қыздардан көріп жыр қалды бақытлы болсын апалар аталар балдардан көріп қыздардан көріп жыр қалды балдардан көріп қыздардан көріп жыр қалды Кол чалар, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Талант Тапалар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр мен эжекемдин ырдаган ырын угуп, Кыргыз Республикасынын элчиси Майрам Дүйшөкеева ырдап аткандай эле болду. Кандай сон чыгарма? Кол чалып кол. Анан мындай үн менен сахнада мен жакшы ырдай албай койдум десең. Бистим эле коюлган. Абдан сон чыгарма. Андан кийинки биздин дагы бир мына ушул топтун таланттуу өзгөчө айымы Сабыргүл Ниязова апабыз отурат. Сабыргүл эжеке кош келиңиз. Жаркылдап, жакшы жүрөсүзбү? Мана жакшы. Сизде кандай сезимдер болду концертте? Ой, концертте. Болгон сезимди айтыңызчы. Жашырбай. Концерт башталганда эле менин окуучум Кубат Тукешев чакырды сахнага. Анан төкмө акын. Анан мен жөнүндө айтып, мен биринчи мугалим болчу деп, ушундай менин сезимдеримди козгоду. Ошо жерде мен асманга эле учуп кеттим. Сиз көкөлөп кеттиңиз. Көкөлөп кеттим. Эмне кыларымды билбей бир каякта сүзүп жүргөндөй болуп эле ушундай жакшы сезимдер болду. Ошо менин окуучум эле жакшы буюрса. Андан кийин Сиз кайсыл сабактан бересиз? мен Ивановка станция Ивановка кампка караштуу ошол жерде мектепте башталгыч мектепте мугалим болуп иштеп келгем. Ошондо ушул баланы окуткам. Жакшы. Андан кийин биз көчүп кеттик. Ошо менен көрүшпөй да калдык көп Бирок жылдар бою. тааныды сизди. Конечно, ошо жерден биздин жетекчибиз Сабыргүл тизмени бергенде ошо жерден менин фамилиямды көрүп анан ошо жерден тиги менин эжейим турбайбы деп анан менин концертим сыяктуу болуп калды да. Жакшы, мугалим өмүрүн жарак дейт да. Чындыгында сиздер тарбиялаган, сиздер өстүргөн балдар эч качан унутпайт. Өзгөчө баягы биринчи класста окуткан, а? Анан 11-классты бүтүрүп аткан эжекелер биздер азыр деле сиздер деле элесте сактап жүрөт да, ким окутканын билесиздер. Мына ошондой баягы өзүңүздүн баягы билимиңизди бериптирсиз. Азыр эми Кубат Тукешев деген Кыргызстанда төкмө акындардын сап башында турган мыкты акындарыбыздын бири да. Мына ошондой мыкты инсандарды окуткан сиздер бар болуңуздар. Рахмат. Бүгүн болсо эмнени ойлоп жүрөсүң деген чыгарманы алып келипсиз да. Кимди ойлоп жүрөсүз? Булар эми ойдо көп эле адамдар бар. Сөзү Кайрыкүл Чолпонкулова, автор обончу Байыш Арунов. Ойлоп жүргөн адам мен аткарып берип атам. Анда ошол чыгарманы аткарып бериңиз керек. Açı canım, açı boyunca
жакшы сөздү кулланып чыгармалар бүгүн биздин эфирде жаңырып жатат. Мынакей Байшак айдында онуна таандык жалпы ырларын билип жүрөбүз, эл арасында ырдалып жүрөт. Жалпы сыр болбосо канча онуңуз бар? 10-дан ашык оон бар го дейм. Ondan aşağı. Элге чыга элек да. Elge çıkkanчы? Элге чыкканы бир 4төө чыкты го дейм. 4 чындыгында эми сиздин оондор жакшы, ошону дагы эми баягы талант да бул дагы. Ошону катып жатып албай, ушундай апаларга берип, ырчыларга берип, элге таркатып, кимдин оону баягы Байшыма Ароновдун оону дегендей, батыраак быйыл көбүрөөк оон чыгарыңыз эми. Үйдө жатпай. Дагы бир биздин талант апабыз бар, бул жерде отурат. Сыйык Кайган, Сулуу, Азия, Саргызакова дейт. Ажежеке кош келиңиз, ала таягыңызды алып бүгүн биздин студияга келип отурасыздар. Негизи эле биздин апалар ушул топтор түзүлгүчө көбү аспап билчү эмес да. Кийин топтор түзүлгөндөн кийин апалардын таланты чыгып, ооз комузду үйрөнүшүп, шылдырак чертип, комуз чертишип, мынакей биздин Азия ападай болуп, аза таяктан. Сизге ушул аспап тийсе керек. Мага ушул тийди. Эмне үчүн бул? Көтөрүп таянып жүргөн оңойрок бекен. Таянып жүргөн оңойрок. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, негизи эле канча жашыңыздан баштап ырдап жүрөсүз? Же бала кезден ырдачыңыз беле? Мурун мындай эмелерди эле тойлордо эмелер кичине ырдап калчумун, анан мындай буларга кошулганыма 5 жыл болду да. 5 жыл. Ошо 5 жылдан бери ырдап жүрөм. 5 жылдан кийин өзгөчө таланттар ачылып, сахнага чыгып, сахнанын көркү болуп, жакшы. Негизи эле топто Элечек менен дагы жүрөсүзбү? Элечек менен жүрөбүз. Көбүнчө Элечек менен жүрөбүз. Бүгүн эле ушундай жолмуш келип. Жайга ырдап Тура. Багы Элечек апалардын өзгөчө бир көркү да. Ошол Элечек кийген апалар 2000 канчанчы жылдан баштап ошо Элечекти сиздер даңазалап кийгенден кийин биздин ЮНЕСКОга кириптир. Бул да болсо сиздердин салымыңыздар бар. Ушул топтун салымы бар. Ошол апалардын арасында сиздер барсыздар. Ошол Элечекти сиздер кийип, жаштарга көчөгө чыкканда, сахнага чыкканда сиздер көркүн ачып турасыздар да. Анан эми Элечекти ар дайым башыңыздардан түшүрбөй кийиңиздер, Элечегиңиздер башыңыздардан түшпөсүн. Анан Азия апабыз бүгүн кайсыл чыгарманы алып келди болду экен? Алдаба, куру бекер сөзүң менен дейт. Ким алдап кетти? Сабатаровдун Алдаба деген бери. Айбали кеттик. Ağzına
Чалар, алдава, Курбекер сөзүң менен дейтем, алдабайтындан кийин. Апайсаңыз, мына ушул эфирден сырткары айтып койгонсузбу? Шакирттерди даярдап атабыз, аларга бир өзүбүздүн тарбиябызды берип атабыз, ошол ырдап жүрбөстөн да. Эмне боюнча шакирттерди даярдап атасыздар? Мен өзүм деле айтайын, эми ар бирибизде эле неберелер бар да. Ошол неберелерибизди ошо ырдатканга үйрөтөбүз. Мен комуз черткенге үйрөткөн шакиртим бар. Неберелериме деле үйрөткөм. Анан кийин азыр бар эле баягы айтканга боло бербейт экен, чоңоюп кетишти, чоңоюп кеткендер, кичиректери кичинекей болуп калат. Анан кийин окушат, ошону менен баягы мындай эле үйдөн эле даярдай берем да. Өзүм билген нерсемди баягы мен өзүмдү айтып коем, жанагы Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимдегидей мен депчи. Мен баягы музыкалык сабатыбыз жок да бизде. Анан кийин өзүбүздүн билгенибизди эле баягы жалпак тил менен үйрөтүп дегендейчи. Ошондой кылабыз. Азыр апалардын колунда мынакей ооз комуздар турат, комуз турат, азат аягыбыз турат. Бул аспаптар менен кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп турасыздар? Тиги Жумамедин Шералиевдин Жаштарга деген чыгарма. Ошол чыгарманы аткарып бериңиздер. Анда кармаңыздар эми биздин көрүүчүлөр кызыгып аткандар. Бул комуз эмне турат? Бул шылдырак эмне турат? Эми шылдыракты апабыз чертет экен, бирок апабызга биз уруксат берип айтабыз шылдырак черткенге. Тура түшүнөсүздөр. Ал эми калган аспаптар менен Жумамедин Шералиевдин Жаштарга деген чыгармасын аткарып берип Oynup yürür gelin sus, alayıma seni de saz.
ошол чабалар болсун кыргыздын улуттук аспаптары менен Жаштарай деген чыгарма болду. Ал убакта эле өзүңүздөр байкагандай биздин Марапат апабыз экинчи голос талап атат. Экинчи үнүндө алышты ким үйрөттү сизге? Байшага үйрөтүп койду. Тура эле апалардын арасында экинчи, үчүнчү үнгө бөлүп ырдаш өтө татаал. Азыр апамдын карасам ушундай кадимгидей экинчи үн менен ырдап азаматсыз. Бир кол чайып алып келиңиздер. Азаматтар, барбаңыздар. Дагы бир таланттуу апабыз отурат бул жерде. Жакшынакай чыгармалар менен келген Шайыркүл Арапжанова апабыз кош келиңиз. Мана жакшы. Апаларыбыз да кошулуп коюп, анча-мынча ырдап коюп отурасыз. Ушул аспаптардын ичинен сизге шылдырак тийсе керек. Шылдырақты Оос комузду чертип коет экенсиз. Негизи эле өзүңүз аспапка кызыктыңызбы бала кезден? Комузга? Бала кезден ошо комузга кызык, анан үйрөнөйүн деп анан барсам мындай туура эмес мамиле кылып коюп, ошо неме токтотуп койгом да. Барбай койдуңуз. Барбай койдум. Ал жак болбосо башка жагына койду. Башка жакты деле ойлонбой мындай аябай эметип эле таштап койдум ошону. Анан бирок азыр деле кармаламыш болом кичине эметем да баягы самалчы. Оз комузду жакшы жерде алам. Шылдыракты уралам. Туура. Эми көбүнесе ушул баягы аспап билген байшагай билет болуш керек, топто болсо кыйналбайт болуш керек, комузун коштой коюп, ооз комузун ала калып, аза таягын, шылдырагын. Эми негизи деле ушул шылдыракты деле чертиш кыйын. Ошо ритмге түшүү, керек да. Анан сиз эми шылдыракты чертет экенсиз. Чоңдо ошол аспапты билип алганыңыз бул жакшы. Анан бүгүн бизге жакшы бир чыгарма алып келген экенсиз. Бир элесте ба? Бир элесте атап бериңиз келиңиз эми. Бир элесе Дүйшөнбек Үкүевдин обору, Алмазбек, Какен Алмазбековдун сөзүнөн. Айбал кеттик. Бүт сулуунун сулуулары бирик бир өзүңө бергенде tarbiya bildeke Kanday bilö erkeletip geldeke Olda sağa alakımın özgöçü Günde sağa bir jolulup ketmesin Olda sağa alakımın özgöçü Günde sağa bir jolulup ketmesin Tankı çulpun yıldız emes güneş Birok seni oynay kalkan uçurdan Ayna günü okşup gelmektedir Birok seni oynay kalkan uçurdan Ayna günü okşup gelmektedir Ayna günü okşup gelmektedir Тойдо болгондо бийлей берет элек, тура калып. Студияда бийлей албай калдык абдан сонун чыгарма Шайыркүл эжекеники. Негизи эле топ жакшы чыгармалар тандап, жакшы чыгармалар ырдап жүрөсүздөр. Репертуар тандашта деле кыйын ага, кайсылырды ырдаш керек, кайсылыры үнгө туура келет, кайсылырды алып чыксам болот. Эми көбүнесе сүйжөндүү ырлар, небере жөнүндүү ырлар, анан эски ырларды карасаң ошол эле Жумамидин Шералиевдин ырлары, Рыспайдынбы, Жанышбек Кошкоровдун ырлары бүт эле сүйүү аралашкан ырларда. Ал ырларды ырдап турбаса болбойт. Себеп дегенде ошол ырлар менен сиздер чоңойгонсуздор, ошол ырлар жүрөккө жакын сиздерге. Анан бизде көбүнесе апалар уялып берет, эми сүйүү жөнүндө ырдабай эле койсок болот эле депчи. Эми ыр болгондон кийин арасында сүйүү болот, аны дагы чыгармада болот, ооба. Сиздер аткаруучусудар ал нерсени ырдап койгон жакшы. Апабыздын ыры абдан сонун болду. Жетекчи катары өзүңүздө да канча репертуар ыр бар ырдап жүргөн? Репертуар. Мен өзүм көп ырдабайм мен ырдатам. Мен ырдатам. Андан кийин баягы оркестрге кошулуп коюш керек да. Ошол жагым бар да. Себеби уюштуруш иштери абдан көп. Өзүң билесиң да аны. Анан жана концерттин башын баштап айтып келаттым эле. Анан кичине тиги кыскача маалымат берип коеюн. Ошол баштаганда эле жана Сабыркүл эжең айтпадыбы тиги окуучу балам
эме кылды депчи. Анан аны ошо акындардан дагы баягы концертти билесиң да. Акындарды коштук, биринчи ачылышын акындар ачып берсин деп. Аны ошол акындардан Жылдызбек Төрөкканов менен Кубат Түкешев ошолор болду. Абдан жакшы акындар, эми сонун ырдап беришти. Алпаручубузду айтпайсың андан да. Алпаручубуз Майрамбек Осмонов болду. Анан Алпаручуну тандаган эмес экенсиздер да. Ошо Майрамбек да биз менен ошо баягы катышы бар дегендей мурдатан билет. Майрамбек Нооруз майрамын ар дайым Нооруз майрамда биз ырдайбыз. Анын Нооруз майрамы деле оңой эле ырда эмес, ырдай алып чыгып эле ырдай калчыгыр эмес. Анан ошону биз ырдап көнгөнбүз, жанагы айтып атпайсыңбы, эженде экинчи үндү алып атат деп, бизде ошо экинчи, үчүнчүнү алгандар бар. Анан ошондой ырларды ырдап, анан кийин жана экинчи, үчүнчү үнгө да көнгөн жерлерибиз бар да. Анан ошол Майрамбек алып барды концерттин аягына чейин. Ошол Майрамбек алып барып атып, ал да баа берди. Акырында Майрамбек өзү бизге арнап ырын ырдады, абдан сонун ырын ырдады. Анан ошондо дагы кетпей баары тең туруп биз хорубузду ырдап, анан Майрамбек бизге ошол ырын ырдады. Ошондо баары тең туруп кол чаап турушуп, кетпей туруп беришти. Анан Майрамбек абдан жакшы алып барды. Биздин концертибизге дагы көрүп да кошту, ошо үн да кошту да, абдан жакшы. Бул сиздердин талантыңыздарга кылган таазими, ошол жерде келген көрүүчүлөр кол чаап турса, сүрөп турса, зал толуп турса, сиздердин канчалаган ырдаганыңыздар жана эжекем айткандай сүрдөгөнүңүздөр анча-мунча билинбей деле кетет. 7 жылдык юбилейлик концерт өттүр, буйрса эми 10 жылдыкты өткөрүңүздөр. Анан 15 жылдыкты өткөрүңүздөр. Чындыгында карап турсаң, убакыт 7 жыл бат эле өтүп кетет бекен? Бат эле өтүп кетти. Кече эле чогулгандай болосуздар. 7 жыл өтүп кетет. Буйрса 10 жыл деле тез эле келет. 10 жылдыкта дагы өткөргөндөн кийин бизге келиңиздер эфирге. Бүгүн Ботогөз деген чыгарманы алып келипсиз. Ошол чыгарманы аткарып бериңиз эми. Ошол Ботогөздү айтып коеюн. Ботогөз кыз деген темасы. Ошол ырдын автору биздин Байыштын атасы Тилеген Арынов агайдыкы. Анан а киши дагы азыр бар, ден соолукта болсун, ошо киши менен дагы ошо силер менен чогуу баарлашабыз деген планыбыз бар, үмүт тилегибиз бар. Анан а киши менен да ошондой баарлашып калабыз го чогуу чаран. Анан ден соолук каалайбыз а кишиге. Анан ошонун Ботогөз кыз деген чыгармасын мен аткарып жүрөм, Байыш жардамдашат. Азыр аткарып берип коеюн. Ботогөз кыз койсун карап, боюң балкып термелет, кармаластап каламдары сенден жылуу дем келет. Кармаластап каламдары сенден жылуу дем келет. Ботогөз кыз мен уялган, от бу сенин айланаң. Же болбосо күн нуру күчтүү катуу кайнаган. Же болбосо күн нуру күчтүү катуу кайнаган. Ким болсоң да айтам сага, колуңду sun бер мага. Кыш ызгары сезилбестен, дайым турсун жай гана. Кыш ызгары сезилбестен, дайым турсун жай гана. Дайым турсун жай гана. Siz ырдатпай ырдашыңыз керек экен өзүңүз деле. Ырдатып жүрө бербей. Жакшы, сонун чыгарма. Агайды биз эми эфирге келген сайын жакшы билебиз. Обончу катары жалпы биздин көрүүчүлөр дагы биздин теле аркылуу, 7 канал аркылуу жакшы таанып калды десек болот. Азыр эле сыртта турсам, Байыш Арыновпу деп бир жигит сурап атат. Обончу экенин билип атат ошол жерде. Бул да сиздин кылып аткан эмгегиңиз. Анан эми бүгүн обончу деп калдык. Бир ырдатпасак болбойт, Агай кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Кыргыздын айымдары деп бир жакшы текстке оон жазгам. Сөзү Майрамбек Абдыканова деген акын сөзүнө жазылган. Азыр ошону арнап ырдап берейин. Айбар кеттик.
сул тазыл жайылар гүлдөй жайнайт кыргызымдын айылдары чырымтал келишимдүү татымак мейли шаар мейли жайлоо айылдары чырымтал келишимдүү татымак мейли шаар мейли жайлоо айылдары улактын шыңгырындай күлкүрөп табышы шуудураган салкын жерде уз чебер ырчы бичи окутуучу дүйнөсү чалкып жаткан уз чебер ырчы бичи окутуучу дүйнөсү чалкып жаткан айымдар сулусуңар суктандырып каратып турушуңар ар бириң жаздын нажик гүлүсүңөр жаркырап акак мончоксуңар ар бириң жаздын нажик гүлүсүңөр жаркырап акак мончоксуңар нур төгүп бийиктиктен келесиңер жап-жашыл силер келген белесиңер урпактын санын улап кылымдар ажарлуу ак элечек келесиңер урпактын санын улап кылымдар ажарлуу ак элечек келесиңер ажарлуу ак элечек келесиңер ажарлуу ак элечек Абдан сонун чыгарма экен. Сонун. Сөзүн өзүңүз жазгансыз. Өзүм жазгам. Биринчи сөзүн табасызбы же биринчи оонун жаратып турган сөз жаздырасызбы? Биринчи сөздү таап туруп андан кийин Абдан оону дагы сөзү дагы бири-бирине төп келишкен. Эми акыркы бир жакшы чыгарма болсун, биздин көрүүчүлөргө бир жакшы чыгарма менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлык келиңиздер. Абдан бүгүнкү эфир сонун өттү деген ойдомун. Анан кыздар жана сен деген бир жакшы чыгарма бар экен. Кыздар мен айтайм, Бул чыгармада сен чыгарма эмес. Бул дагы жана мен Байыштын атасы Тилеген Арыновага айтып мындабадымбы? Ушул кыздар жана сен дагы биз кичинекей кезде чыккан экен, бул иши жаш кезинде чыгарган экен ошондо. Ошол кыздар жана сен дагы Тилеген Арыновдун оонуна жазылган сөз дө өзүнүкү, агайыптар. Анан ошону биз ошону ырдап жүрөбүз биз. Анда жакшы, кыздар жана мен деп эле өзүмдү элестетип отура берейин. Сиздер кеттик.
Бүгүн жаркырата студиябызга келген кутта келген курбулар апалар тобу Бишкек шаарында түзүлгөн. Учурда 7 жылдык юбилей концертин берип бүгүн биздин студияга келип өздөрүнүн чыгармачылыгын дагы да болсо сиздерге тартуулады. Ыраачылык билдирели, алтындай убактыңыздарды бөлүп, жумушту таштап, бүгүн биздин студиябызга келгениңиздер үчүн сизге ыраачылык билдирели, жетекчи сизге ыраачылык билдирели. Буюрса биздин эшик ачык. Ар дайым келип туруңуздар. Жаңы чыгармалар болсо, жаңы ырлар болсо, мына ушундай элдик ырларды, жаңы чыгармаларды элге сиңире, баягы жүрөгүнө жеткире ырдаган сиздерсиздер. Ошондуктан сиздер үчүн эшигибиз ачык. Дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн ыраачылык билдирели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы Таланттуу апалар телепрограммасын көрдүңүздөр. Апалардын өнөрү, таланты сиздерди бүгүн көккө көтөрдү десек болот. Өзгөчө жагымдуу ырлар, жан эргиткен жагымдуу сөздөр бардыгы сиздер үчүн. Ошондуктан биздин YouTube, Instagram, Facebook барагына чыккандан соң мына апаларга жакшы ой, пикир, каалоо тилек калтырып койсоңуздар болот. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.